Назарыңызда Евро биримдиктин Санарип инсан подкасты. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар. Ободо Евро биримдиктин Санарип инсан подкасты жана анын алып баруучусу мен Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажибек Нурланов. Жана бүгүнкү биздин абдан кызыктуу коногубузду тааныштырууга уруксат этиңиздер. Фариза Чилмергенова, электрондук коммерция боюнча эксперт жана тренер. Саламатсызбы? Онлайн электрондук сатуу тармагына негизи кантип келип калдыңыз? Ошол боюнча баштасак. Онлайн электрондук сатуу тармагында бир 10 жылдан ашык уже иштеп жүрөм. Келип калганым негизи өзүмдүн кесибим программист. Манас университетин бүтүргөм. Ошондон кийин ошо светофор интернет дүкөнүндө иштеп, ошол жактан өзүмдүн кесибимди аркалап келгем. Азыркы күнгө чейин ошол тарап менен кетип баратам. 2020-жылдагы пандемия бул кесибиңиздин суроо талабын ого бетер күчөттү окшойт, э? Ооба, 2020-2019-дан башталган негизи. Анан суроо талап аябай бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай күчтүү болуп атат. Бизге мындай трендтер кичине эскирип жетет эмеспи? Ооба. Ошо дүйнө жүзүндө 10 жыл мурун болгон трендтер азыр бизге келип, бизде жаман актуалдуу болуп жатат. Өзгөчө тил билгендерге, мисалы, тил билгендер алдын ала эле интернеттен көрүп, 5 жыл 10 жыл келечекте кайсыл трендтер Кыргызстанда мода болот деп алдын ала көрүп эле анан ошону Кыргызстанга кайталаган учурлар барбы? Андай учурлар дагы бар. Анан негизи ушу тил билгендин пайдасы Кыргызстанда болбогон нерсени ошол жактан үйрөнүп, анан бул жерден жасап көрсөң болот да. Биринчилерден болуп пайдасын көрөсүң, анан биринчилерден болуп катасын дагы көрөсүң. Светофор жөнүндө айтып кетиңиз. Мен билишимче, Светофор Кыргызстанда биринчи мындай бир онлайн сатуу площадкасы болгон. Сөздө ошол боюнча башталып атпайбы? Анан негизи эле онлайн сатуу, электрондук коммерция деген өзүмдөй бир эмне ушундай түшүндүрүп берсеңиз. Бул өзүнчө чоң бир дүйнө десек болот. Светофор азыр уже 18 жыл болуп калды иштеп атканына. Мен ошо светофорго 7 жыл болгондо келгем. Ошол жакта иштеп, анан электрондук коммерция менен ошо светофор аркылуу таанышкам да өзүм дагы. Анан электрондук коммерция деген бул сатып алуунун мен оюмча эң жеңил жолу. Анткени үйдөн отуруп эле электрондук тармактар аркылуу каалаган буюмуңду каалаган өлкөдөн сатып ала аласың. Сиз айттыңыз, үйдөн отуруп эле каалаган буюмуңду, өзүң өндүргөн уюмуңду, жасаган уюмуңду сатып ала аласың дагы деп. Менин билишимче, сиз көп жылдар арасында кол өнөрчүлөргө жардам бересиз. Алардын продукциясын бир эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөгө да сатканга жардам бересиз. Ошол боюнча мындай кенен токтолуп айтып берсеңиз. Кол өнөрчүлөр менен иштешип баштаганыма 2 жыл болуп калды. Биз ITC проекти менен иштеп баштаганбыз. Ready for Trade деген бөлүмү бар болчу. Ошол жакта Кыргызстанда чыккан товарларды экспортко кантип сатсак болот деген бир чоң блок үйрөнгөнбүз. Анан тандалып алынган компаниялардын арасында менде 5 компания болгон. 4-өөсү кол өнөрчүлөр жана бирөөсү өндүрүүчү болчу. Ал кургатылган жер жемиштерди саткан компания болчу. Анан иштешип келгенде негизи алардын өздөрүнүн нюанстары бар экен. Бирок кол өнөрчүлөрдүн продукциясы жакшы болсо, сапаты жана мындай керектүү өлчөмдө болсо, сатканга чын эле аябай пайдасы бар экен. Булар кадимки эле шырдак кийиз сыяктуу. Шырдак кийиз, кийизден жасалган оюнчуктар, жолуктар, териден жасалган буюмдар, кошелек деген сыяктуу. Булардын эң көп масштабтуу өлчөмү кайсы өлкөгө кетип жатат? Экспорттолуп жатат. Негизи биздин кол өнөрчүлөрдүн товарлары Японияга, Америкага жана Европанын кээ бир өлкөлөрүнө жакшы кетет экен да. Бирок мен азыр иштешип аткан 2 кол өнөрчүм бар.
бирөөсү мериноз койлорунун жүнүнөн жасалган кийимдерди сатат. Анын клиенттери көбүнчө Америкада жана Европада. Европанын мисалы ошондой суук өлкөлөрүнө жакшы кетет экен да. Экинчи кол өнөрчүм болсо, ал мындай бир уюм, кол өнөрчүлөрдүн топтому. Алар ошол дүкөнгө Кыргызстанда канча кол өнөрчү болсо, көбүнчөсү 100дөн ашык кол өнөрчү ошол өндүргөн продукциясын ошол дүкөнгө алып келип коет экен да, ошол дүкөн менен иштешип жатабыз. Эми ал жакта кол өнөрчүлөрдүн түрлөрү, жасаган продукциясынын түрлөрү аябай көп. Ошол негизи мага абдан бир кызык болуп атат. Биздин угармандарыбызга да кызык болуп атат да. Мен ошол өзүмдүн чыгарган кол өнөр кандайдыр бир продукциямды кантип сатам? Ошол процесс кандай жүрөт? Сиз кандай окутасыз, жокса кандай сатканга жардам бересиз? Кантип? Жана буга ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү барбы? Негизи санарип көндүмдөрү бар адамдын жана интернетке кошулган бир түзүлүшү бар болсо, мүмкүнчүлүгү бар да негизи. Анан мисал катары ошо иштешкен компаниям атынан айтып кетейин. Бизде Mountain Cedar Woolens деген компания бар. Гүлмира Акматова деген кыргыз дизайнери жасаган кийимдерди. Анан негизи бул кол өнөрчүлөр аябай чыгармачыл адамдар болот экен. Креативдүү. Анан санарип көндүмдөрү бир аз азыраак. Булар деген интернет дүйнөсүнөн көп аралашпаган, аралашса дагы өзүнө эргүү издеген адамдар экен да. Ошондуктан биз биринчи эле команда чогулттук бул кол өнөрчүлөр менен. Анткени ал адамды үйрөтсөк, өзүнүн жумушу калып кетет экен да. Кол өнөрчү өзү чыгарган нерсени. Анан же болбосо мындай идеялары жакшы келбей, эргүүсү азайып калат экен да. Ошо башка жаңы тармакка киргендечи. Ошондуктан биз биринчи 2 ай иштешкенде ал эжекебиз жакшы эле аракет кылды. Анан ошол кандай десем, үйрөнүүнүн кесепетин көргөндөн кийин анан айтты, мага команда чогултуп бер. Мен ошол кыздар менен иштешейин депчи. Анан кыздарды биз чогулттук. Бирөө ошол SMM адиси болду. Экинчиси ошол өстөр эле иштеген кыздардын, ошол эже өзү кыздарды дагы иштетет. Ошол иштеген кыздардын, жасап аткан кыздарды эле биз контент жасаганды үйрөттүк да. Жасап атканда эле, мисалы, видеого тартып, же болбосо сүрөткө тартканды. Анан ошону үйрөткөндөн кийин биз бүт команданын жумуштарын интернет облака деп коет го. Ошол жака топтогонду үйрөттүк. Бул уже процесс кетип баштаганда да. Буга чейин болсо биз негизи ошол компаниянын кардарлары ким? Ошол кардарлардын портретин түзүп алдык да. Портретин түзгөндөн кийин биз маркетинговый стратегия деп коет. Ошол кайсы өлкөгө сатабыз, кандай баа менен сатабыз. Анан ал товарды кантип эмнесин көрсөтөбүз, ал адамдарга эмнеси кызык, кандай уникалдуулугу бар. Уникалдуулугу бар. Ошо эмнесине кызыгып алат деген суроолордун баарына биз жоопторду жазып алдык, даярдап алдык. Анан кийин уже берке кыздарга бергенде дагы оңоюраак болду да, алардын кийин иштеп кетишине. Анткени биз кандай кылып сатыш керек экен ошол кардардын жүрүм турумуна карап жасайбыз да. Мисалы, мага мындай ой келди да, Амазондон барыбыз эле соода кылсак керек. Мен мисалы үчүн балама айрым буюмдарды Амазондон буйртма бердиртип алдыртам да. Анан дүйнөлүк деңгээлге ошол Амазонго эле кыргыздын буюмдарын, биздин ата мекендик өндүрүштү киргизүүгө биздин мүмкүнчүлүктөр кандай? Жасап жаткандар көп элеби азыр? Амазондо негизи сатуу мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң. Бирок ал жака мындай продукциянын серия болуп чыккан продукция керек экен да. Мисалы, кол өнөрчүлөрдүн товарларын ал жака кошсок, алар деген уникалдуу жана бири-бирине окшошпогон товар болгон үчүн мындай контентти жасаган кымбатыраак чыгып калат экен да. Эгерде чоң компания болуп, анан ошол контентти жасаганды арзандатса, анда чыкса болот. А мындай майда кол өнөрчүлөргө кыйыныраак болуп калат экен да. Алар бири-бири менен байланышып, топтом болуп чыгыш керек экен да. Объем жок экен да. Ал жакта сатылып кетет экен дагы, анан өчүп калат. Улам-улам иштеп, улам-улам жаңыртып туруш керек экен да.
анан ар бир товардын баракчасындагы мындай биринчи бетке чыгарып турган жакшы адис керек экен. Сиз баягы процессин айттыңыз. Процессте эң маанилүү бул бир эле санариптик технология же көндүмдөр эмес экен, бул баягы команда болуп иштөө маанилүү экен да. Анан ушунча көп адам иштегенден кийин бул кандайдыр бир көбүрөөк мындай экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү алып келеби? Ооба, мисалы ошол эле Гүлмира Акматова эжекебиздин командасын иштеткенде алардын бул проектте иштегенге чейинки деңгээли менен азыркы деңгээли эки башка да. Буга чейин алар жасаган жеринде эле товарларын коюп, ошол жерге адамдарды алып келип сатышчу экен. Алар жөнүндө эч ким билчү эмес. Электрондук коммерция негизи эле ошо интернетте кандай десем, таанылуу ошондон башталат да. Анткени интернетте сиз тууралуу информация жок болсо, сиздин компанияңызды эч ким билбейт. Сиздин компанияңыз жок деп эсептеп койсоңуз болот да. Ошондуктан интернетте пайда болгондон кийин ал компания мисалы ар кандай соц тармактарда пайда кылдык. Анан ал эже жөнүндө аябай көп жаңылыктар бар экен, ошолордун баарын бир жерге топтодук, ошолор менен бөлүштүк. Ошенткенден кийин анан ал эже дүкөнүңүз каякта деп сурап башташты да. Анан дүкөн биринчи арендага алып иштетип көрдү. Азыр болсо арендага берген акчасы актабайт экен деп анан кичинекей бир бөлмө алды дагы ошол жакта иштетип жатат да. Болгон товарларын ошол жактан сатып жатат. Бул жактан маанилүүлүк бул интернет сизге биринчи товарыңыз жөнүндө, сиздин өзүңүз ишмердүүлүгүңүз жөнүндө белги берет, андан кийин анан адамдар өздөрү эле баягы сатып ала алат дегенди түшүндүк да. Эми Фариза, балким бизге электрондук коммерцияда адамдардын базалык санариптик көндүмдөрү кандай болушу керек? Ошол жөнүндө бир эки ооз сөз айтып берсеңиз. Эң негизи ошол интернет сатууда санариптик көндүктөр бул мисалы ошол эле социалдык тармактарды кантип колдонуш керек. Жөн гана колдонуучу катары эмес, ошол социалдык тармактарга мен контентти кантип жасайм деген бир суроолор болуш керек экен да адамдардын. Анан ошол эле пост жазганды, текст жазганды, сүрөт тартканды бул эми санарип көндүмдөр болуп эсептелеби билбейм, бирок ошол товарды кантип сатыла турган түрдө тартыш керек экенин билиш керек экен да. Мисалы ошол эле телефондун жардамы аркылуу мен кантип ушул товарды сата алам. Ошол эле азыр мисалы лайв режим же болбосо кандай деп коет, прямой эфир деп коет го. Ошол жакта саткан аябай актуалдуу болуп атпайбы? Социалдык тармактардачы. Ошол нерсени мисалы светти коюп, кантип товарды мындай товарный вид катары көрсөтсө болот экени ошол көндүмдөрдүн негизгиси болуп калат го. Анан мисалы соц тармактар бири-бири менен байланышып туруш керек да. Мисалы сен Инстаграмда, Фейсбукта баракчаң болсо бири-бирине мындай алып барып туруш керек да. Анан сайтың болсо же дагы башка интернет платформаларында болсоңуз баары бир жерде мындай бири-бирине байланыш болуш керек да, мындай паутина сыяктуучу. Эгер ал жок болсо анда кыйыныраак болуп калат экен да. Ошолорду байланыштыруу мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Түшүнүш керек да кичине. Маалыматка бай эфир үчүн сизге рахмат билдиребиз. Бүгүн биз онлайн коммерция тууралуу сүйлөштүк, урматтуу угармандар. Аны мен Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажыбек Нурланов алып бардык. Ал эми конокто болсо электрондук коммерция боюнча эксперт жана тренер Фариза Чилмергенова болду. Сиздер менен кайрадан ободон кезиккенче аман туруңуздар.